Караколдо кылмыш ишин жабууга жардам беребиз деп акча опуз алган 2 жаран кармалды. Каракол шаарында ири суммадагы акча талап кылууга шектелген 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Каракол шаарынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүүлөр 1 жарандын уулуна козголгон кылмыш ишин жабууга жардам беребиз деп коркутуу жолу менен акча талап кылышкан. Атайын тергөө амалдарынын жүрүшүндө алар талап кылынган 155 000 сомдун бир бөлүгүн алуу маалында колго түшүрүлгөн. Кармалгандар Каракол шаарынын тургундары 1988 жылы туулган Е.М. жана 1963 жылы туулган Р.К. шаардык соттук чечими менен алар тергөө аяктаганга чейин камакка алынды. Каракол шаарынын ички иштер башкармалыгынын жарандары аталган адамдардан жабыркагандар болсо төмөнкү телефондор аркылуу кабарлоого чакырат. 0703 332 166, 0703 695 866 жана 102 номерлери. Bunun var. Batbayla kalk alıştığımda avtobüs geliyorlar. Alıştırdık var Batbayla. Uşuğunda yok. Интернетте окуучу балдардын автобуска батпай калган видеосу тарады. Соц тармак колдонуучулары видео Бишкектин Алтын Ордо конушунда тартылганын жазышып, окуучулар 166-автобуска батпай калганын айтышкан. Аталган конуштун тургундары мэриядан автобустун санын көбөйтүп берүүнү суранышууда. Видеонун алдына шаар тургундары комментарий калтырып, аталган конушта гана эмес, шаардын бардык жеринде ушундай көрүнүш экенин жазышкан. Алар жолдорду тезирээк оңдоп, автобустарды бат-баттан жүргүзүүнү талап кылышкан. Тамагашты тебелеп дасторконго отурган киши талкууга түштү. Социалдык тармактарда дасторкон үстүндө отурган адамдын видеосу тарады. Анда адамдар дасторкон четинде отуруп бирге тамактанууда. Бирок көңүлдү өзгөчө бурган нерсе бир адам дасторкондун үстүнө чыгып отуруп калган көрүнүш болду. Шаршембек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдук мүлкү мамлекетке өткөрүлдү. Аю холдинг компаниясынын президенти Шаршембек Абдыкеримовго таандык бир катар ири соода оюн-зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке кайтарылды. Мүлктүн жалпы наркы 10 миллиард сомго бааланган. Ишкерден алынган объектилер Аю Гранд, Малика, Томми Мол соода борборлору, камсыздандыруу компаниясы жайгашкан коммерциялык кеңсе, кампалар, тери заводу жана GP деген фабрика, Ысык көлдөгү Каганат эс алуу борборундагы коттедждер, кеңсе, батир үйлөр. Атайын кызмат билдиргендей, Абдыкеримов башында турган Аю холдинги салык, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качып, мүлктүн бир бөлүгүн аффилирленген жактарга каттатып койгон. Ошондой эле компанияда МАМ органдарга жасалма финансылык отчет тапшыруу схемасы системалуу иштеп келген. Бейрасмий маалымат боюнча Абдыкеримов азыр Кыргызстанда эмес, чет жакта. Машаяктын уулу болсоң дагы Марат Тагаев Кадыр Атамбаевке жооп берди. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн Кой Таштагы резиденциясынан чыгарылышына байланыштуу кырдаалга жооп берип, Кадырбек Атамбаевке кайрылды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Сен коргоп жаткан Кой Таштагы Каргашалуу хан сарай Атамбаевдин 10 жылдык бийлигинин эстелиги. Мен ал хан сарайды балдар үйү же карылар үйү эмес, 7 апрель атындагы музей кылууга чакырат элем. Ошол жерде 2019 жылы мыйзамга баш ийбей жатып, Үсөн Ниязбеков өлүп, Самат Курманкулов майып болду. Ал Каргашалуу хан сарайды экс-президент кантип үйүнө бункер курганын музей кылыш керек. Атамбаевдин мураскери Жээнбеков камаган. Үй мүлкүңөр силер элдин эркине каршы жетелеп келген мураскерлердин тушунда эле конфискацияланган. Кыргызда айтат, машаяктын уулу болсоң дагы деп. Кыргыз элинде акыңар калган жок, мыйзамды сыйлап тынч жашагыла деген Тагаев.